Саламатсыздарбы, менин атым Жиде. Мен Акордо 3 конушунда жашаймын. 3 баланын энесимин. Мен негизи тигүү тармагында 13 жылдан бери эмгектенип келем. Бирок башында швей болуп эле иштеп баштадым. Анан кийин модель конструктора курсун окудум. Бирок бул басып өткөн жолум негизи жеңил болгон жок. Швей болуп иштеп жүрдүм. Анан аябай чарчап, ушинтип эле жүрө беремби деп аябай ойлонуп, анан бир күнү ойлондум. Аябай катуу ойлонуп, кой мен окушум керек, изденишим керек, кыялдарым бар каякта калат деп анан изденип баштадым. Анан курстап 3 айлык курска окудум. Окуп окуумду ийгиликтүү аяктап, анан окуу учурунда болсо аябай жакшы жыйынтыктар көрсөтүп, ошол учурда да аябай кызыгуу келип кетти. Анан ошонун эмеси менен сразу ачканга мен эме болдум да. Анан кызыгуу менен помещение издеп баштадым, таптым. Анан бирок акча жок ошол кезде. Анан сразу эле апама айттым. Анан апама айтсам, апам колдоо көрсөтүп акча таап берди. Ошентип биринчи ишимди баштап калгам. Иштеп жүрдүм. Жумуштарым жакшы болуп атты. Анан күндөрдүн биринде эле карантин болот деп айтып калышты. Бир күн келип туруп эле болду, все жабылат деп жаап салды. Анан ошондо шок болуп эле отуруп калдым. Анан ошол кезде как раз карантин болуп калып, анан үйдө декретке отуруп калдым. Анан биротоло декреттен чыгып коюп, анда балам чоңойтуп коюп, анан иштейин деп. Анан декреттен чыккандан кийин балама карап сайттын жанында конструкторский бюродо иштеп жүрдүм. Бир күнү үйдө эле отургам. Анан бизде негизи Акордодо группабыз бар. Ошол группага эле сообщение келип калды. Анан ачып карасам, узун сообщение экен да. Анан эмне болду экен деп ачып эле карап, аракет долбоор, анан айымдарга мындай жардам андай деп бүткөн кызыктуу болуп кетти да. Анан ачып кирип окуп эле, анан дароо эле ойлонбостон эле анкета толтурдум. Өзүм бир айдан кийин эле эми группа ачылып калыптыр, аракет долбоору деп таң калып, анан унутуп калыптыр. Анан деп эстеп кетип атпайбы, баягы долбоор турбайбы деп анан группага келди. Ушундай долбоордон эми анкетадан өттүңөр деп анан бир күнгө назначение кылыптыр. Ушул күнгө жолугушуу болот, офлайн жандуу жолугушуу депчи. Тренингдер башталды. Биз эле ошо тренингтерге барып атканда мындай атмосфера башкача да, мындай жашоо болгон үмүтүң ойгонот. Мындай идеялар келет, ойлогон идеялар келет. Тренингтерге барып жүрүп, анан ошо тренингдин ичинде негизи биякта долбоордо бар экен, кыска мөөнөттө курстар. Анан СММ курсуна жазылдым. СММ курста окуп атканда болсо, үйрөнгөндөрдүн негизи баарын үйрөндүк, бирок эң баарынан жакшы мага мындай пайдасын тийгизген Reels, анан таргет. Анан ошо окуу учурунда эле таргет кетиргенбиз. Таргетим аябай жакшы эме просмотр алды. Анан ошо таргеттин аркасынан акырындан заказдарым келип баштады. Анан подписчиктерим да кичинеден көбөйүп баштады. Анан ошондо дагы бир ишенич келди, что азыркы онлайн эмеде таргет кетирип, Reels'тин жардамы менен, Reels'тин күчү менен иштесе болот экенинчи. Иш баштаган негизи эң бир себеби, чоң себеби мен үйдө турганда мурун башыман өткөн, жакшы түшүнөм. Үйдө турган, үйдө иштеген айымдарды, жаш кыздарды түшүнөм. Ошон үчүн азыр колуман келип, мына окуп, ушул билимдин аркасында, мисалы үчүн көптөгөн негизи пландар бар, бирок эң негизги ошол себебим ушу айымдарга жардам берүү да. Веб-рекаларды чыгарып, ошо веб-рекаларымды жеткиликтүү баада жеткирип берсем деп ойлорум бар да, айымдаргачы, биздин жаш кыздарга. Үйдө турганда үй кожойкелерин жакшы түшүнөм, анткени мен да үйдө бала багып отургам. Мисалы, даяр веб-реканы жеткирип берсек, ошо даяр веб-реканын жардамы менен өздөрү каалаган, өздөрү жактырган модельдерди тигип алат да. Айымдарга жана жаш кыздарга айтып кетет элем, өзүңүздөр ойлодуңарбы бир нерсе, өзүңүзгө ишенсеңиздер, өзүңүздөр жетип атса баштагыла. Даже если эч кимдин колдоосу жок болсо дагы таарынбаңыздар, күтпөңүздөр. Ар бир аракет өзүңүздөрдүн колуңуздарда деп айтат элем.